Саламатсыздар, урматтуу каракулжалык туугандар. Биринчиден аманчылыкта көрүшкөнүбүз үчүн мен Каракулжа айыл өкмөтүнө талапкерлигимди коердун алдында элдин алдына чыгып сөз бердим эле. Баягы эле көйгөй Каракулжа элинин биринчи маселеси эле таза суу болгондуктан мен айталам, бүгүнкү күндө Каракулжа суусу 100% деп айта албайм, бирок 70% Каракулжа эли азыр суу менен камсыз болуп калды деп айта алам. Ошону менен бирге эле Каракулжанын көрүнүктүү жерлери жок деп айттым эле. Анча-мынча көрүнүктүү жерлерине Каракулжа район акимчиликтин алдындагы Ленин паркын оңдойм деп айттым эле. Кудай буйруса ал жерде ишке кирейин деп калды. Ал азыркы күндө 70% ишке ашып турат. Мына сезон бүтүп барганына байланыштуу, кыш келгендигине байланыштуу айрым иштер токтоп калды. Кудай буйруса фонтан жазда жакшы, эң соң жакшы деңгээлде чыгат деп айта алам. Ал жердеги алда айтылган тротуарлар боюнча ал жерде тротуарлар ачылып бүттү, бурчаткалар басылды, освещениялар азыркы күндө коюлуп атат. Скамейкаларды койдук, жолдор ачылган. Азыркы күндө паркыбыз Кудай кааласа 70% ишке ашты деп айтсак болот. Эмнелик ишиңиз?